Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Көчмөндөр оюндары бүгүн Кыргыз командасы 2 алтын медаль жеңип алды. Ушул тапта Астанада 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары уланып жатат. Бүгүнкү алыш күрөшүнүн жыйынтыгы боюнча эркектер арасында 60 кг салмакта Абидинов Баяман, 80 кг салмакта Каныбек уулу Ирлан алтын медаль тагынышты. Ал эми 70 кг салмакта Каимов Калысбек жана Мусабек уулу Азизхан коло медалга татыктуу болушту. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Акылбек Жапаров акыркы 3 жылда Манас эл аралык аэропорту чоң ийгиликтерге жетишти. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун Асман аба жолдору авиакомпаниясы үчүн сатылып алынган Dash-8Q400 үлгүсүндөгү биринчи самолеттун келишине байланыштуу салтанаттуу иш-чаранын жүрүшүндө билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, 2019 жылы компаниянын таза кирешеси 2 миллиард 108 миллион сом болсо, 2023 жылы таза киреше 6 миллиардтан ашык сомду түзгөн. 2023 жылы инвестициялык активдүүлүк 5 миллиард 368 миллион сомду түзүп, жеке каражаттын эсебинен Асман аба жолдору авиакомпаниясы үчүн 2 Q400 жана Air KG авиакомпаниясы үчүн 1 Beechcraft King Air 360 учактарын сатып алууга мүмкүнчүлүк түздү. Бүгүнкү күндө дагы бир Q400 учагы сатылып алынды. Мындан тышкары ички жана эл аралык каттамдарда жүргүнчүлөрдү ташуунун туруктуу өсүшүнө жетишүү мүмкүн болду. 2023 жылы жалпы жүргүнчү ташуу 5 миллион 609 миң жүргүнчүнү түздү. 2021 жылдан 2023 жылга чейинки мезгилде өлкөнүн аэропортторунда тейленген жүргүнчүлөрдүн өсүү динамикасы 3,98 миллион сомдон 5,6 миллион сомго чейин болуп, ал 41%ды түздү деди ал. Мындан тышкары бүгүнкү күндө Манас эл аралык аэропортунун өздүк каражаттарына Каракол, Казарман, Кербен, Талас, Нарын аймактык аэропорттору реконструкцияланып, ал аэропортторго жаңы авиакаттамдарды ачууга мүмкүнчүлүк түздү. Ошондой эле Жалал-Абад облусуна жаңы эл аралык аэропортту куруу маселеси каралууда. Аэропортторду модернизациялоо аба каттамдарынын санын көбөйтүүгө жана учуу географиясын кеңейтүүгө өбөлгө түзөрү шексиз. Бул биздин аймактардын экономикалык жана туристтик потенциалына оң таасирин тийгизет. Bombardier Dash-8Q400 биздин муктаждыктарыбыз үчүн идеалдуу заманбап, ишенимдүү жана үнөмдүү учак. Самолет кыска аралыкка учуунун эффективдүү аткарууга жөндөмдүү. Бул биздин өлкөнүн шаарлары менен аймактарынын ортосундагы учууларды талашсыз ыңгайлатуу кылат. Кошумчалай кетсек, бул учакты эксплуатациялоонун үнөмдүү болушу бизге арзаныраак тарифтерди сунуштоого мүмкүндүк берет. Бул Кыргызстандын тургундары үчүн аба каттамдарын жагымдуураак кылат. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич алдыга чоң максаттарды койгон жана Асман аба жолдору улуттук авиакомпаниясын эл аралык авиация рыногуна алып чыгуу боюнча тапшырмаларды берди деп сөзүн жыйынтыктады Акылбек Жапаров. УКМК Оштогу университеттин деканын кармады. Ош шаарындагы Сыдыков аттындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин деканы опузалап пара алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Атайын кызматтын маалыматы боюнча аталган окуу жайдын каржы экономика факультетинин деканы мамлекеттик экзамендерди тапшырган студенттерден опузалап акча алып жүргөн деп шектелүүдө. Ал 48 саатка убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Буга чейин ушул эле окуу жайдын гуманитардык педагогикалык факультетинин деканы жана анын орун басары кармалган. Аларга пара опузалоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Аларча жаратылыш паркы 8 айда 152
Аларча жаратылыш паркы 8 айда 152,6 миллион сом киреше тапты. Аларча мамлекеттик жаратылыш паркынын директорунун орун басары Эркин Тынаев ушул жылдын 8 айында Капчыгайга 104,4 миң автомобиль киргенин айтты. Аларча жаратылыш паркы быйыл 8 айда 152,601,537 сом киреше көрдү. Былтыр ушул мезгил аралыгында 83 миллион сомдун тегерегинде киреше түшкөнүн Эркин Тынаев Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында жаратылыш паркынын кирешеси жергиликтүү жана чет элдик эс алуучулардын санынын өскөнүн, Афрейм үлгүсүндөгү коттедждердеги кызмат көрсөтүүгө байланыштуу. Аларча жаратылыш паркына келген туристтердин саны жылдан жылга өсүп жатат. Эс алганы көбүнесе араб мамлекеттеринен келүүдө. Мындан улам парктын кирешеси да өстү. Аларча паркы быйыл 8 айда 152,601,537 сом киреше тапты. Былтыр ушул мезгил аралыгында 83 миллион сомдун тегерегинде болгон. Өсүш 180%дан ашып рекорд койду. Киреше жергиликтүү жана чет элдик эс алуучулардын санынын өскөнүнө, Афрейм үлгүсүндөгү коттедждердеги кызмат көрсөтүүгө байланыштуу. 8 айда Аларча паркына 104,4 миң автомобиль кирди, деди Тынаев. Ошондой эле ал сейил бактын ичиндеги тамактануучу жайлар ачыларын, баа элге ыңгайлуу болорун кошумчалаган. Şariatımızda en көп targıp kılıngan nerse sadaka bergile deydi. Uşul ölümdördün içinden jagımsız jaman ölümdön, kabilet ölümdön saktayt деген paygamber hadisi var. Demek daima sadaka verip жүрген adam jaman ahvalda ölbeyt. Ölümü jakşı ahvalda bolot. Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен Эл Үмүт фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Ушул эжекебизге шашылыш келип отурган учурум. Бул эжебиздин абалы күндөнгө оорлошуп, кыйналып жатат. Ушул эжебизге $10,000 жетпей турат. Ушул $10,000 Кудайым буйрса сиздердин аркаңыздар менен чогулуп кете турган болсо, эжебиз бутуна турат буйрса деген үмүттө турабыз, дарыланып иншалла. Ушул видеону болушунча таратып, ыхсан кылам десеңиздер, М-банк номер Курстанбек Б деп чыгат. Сбербанк блокировка болуп кеткенине байланыштуу мурдагысы. Азыр жаңы койдук, Райымберди Б деп чыгат туугандар. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды которуп көтөрсөңүздөр болот. Алланын ыраазычылыгы үчүн ушул эжебизге колдон келишинче жардам берип кетиңиздер. Эми бул жердеги ситуацияны, бул жердеги акыбалды эч кимдин башына Кудайым салбасын. Сиздердин баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул Эл Үмүт фондуна ишенип, ушул эжебиздин жакшы болуп кетүүсү үчүн жардам берип атасыздар. Аз дары-дармектеринде жана башка көптөгөн ушул жерде жаткан палатасына дагы ушул сиздер жардам берип, сиздердин аркаңыздар менен ушул эжебиз ушул жерде жатат. Алла ыраазы болсун баарыңыздардан туугандар. Ушундай соо иште активдүү катышып жүрө бериңиздер. Азыр ушул $10,000 чогулсак буюрса эжебиздин субору жабылат туугандар. Ушул балам бешедесте басып кетсем. Кичинекей балам колума алып багалып. Сүтүмдөн бере албады. Көчмөндөр оюндары. Көкпардын финалында Кыргызстан менен Казакстан мөөрөй талашат. Кыргызстандын көкпар боюнча курамасы Астанада өтүп жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын финалында Казакстандын командасы менен мөөрөй талаша турган болду. 11 сентябрда Казакстан Россиянын курамасы менен жарым финалда беттешип, 18-2 эсебинде жеңишке жетип, финалга чыкты. Ал эми 10 сентябрда кыргызстандык улакчылар жарым финалда Туркияны 15-1 эсебинде жеңип, финалга өткөн. Эми Кыргызстан менен Казакстандын улакчылары финалда кезгелет. Беттеш 12 сентябрда Бишкек убактысы боюнча саат 12:00 башталат. Ал эми коло байгө үчүн Россия менен Туркия атсалышат. Алардын оюну саат 11:00 башталат. Садыр Жапаров ЖКУнун башкы катчысы Имангали Тасмагамбетовду кабыл алды. Президент Садыр Жапаров ЖКУнун башкы катчысы Имангали Тасмагамбетовду кабыл алды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Жапаров аскердик саясий чөйрөдө кызматташууну жакшыртуу үчүн бул иш-чаранын маанилигин айтты. Ал ошондой эле машыгуулардын жүрүшүндө коопсуздукту жана коргонуу жөндөмдүүлүгүн бекемдөө боюнча биргелешкен аракеттер ийгиликтүү иштелип чыгып, ар кандай сценарийлер сыноодон өткөнүн кошумчалады. Президент азыркы тапта Кыргызстандын мамлекеттик органдары 2025 жылга ЖКУга төрагалыгынын алкагында карала турган артыкчылыктуу багыттарды иштеп чыгып жатканын белгиледи деп айтылат маалыматта. Ал эми Тасмагамбетов Кыргызстандын жетекчилигине машыгууларды сапаттуу даярдап өткөргөнү үчүн ыраазычылык билдирген. Башкы катчы Садыр Жапаровго өткөрүлгөн машыгуулар мамлекеттердин жааматтык жана улуттук коопсуздугуна келтирилген ар кандай чакырыктарга жана коркунучтарга жооп кайтарууга уюмдун даярдыгынын жогорулагандыгын көрсөткөнүн маалымдаган.
Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тизе муун, простатит ооруларын дарылоо жана кан айлануу системасын жакшыртуу. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандык ММА мушкерлерине Таиландда иш козголгонун тастыктады. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Таиландда кыргызстандыкка карата кылмыш иш козголду деген маалыматты тастыктады. Билдирмеге ылайык учурда тиешелүү кызматтар иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги шектүү менен байланышта. Ага зарыл болгон укуктук жардам берилүүдө. Буга чейин The Tiger басылмасы Пхукеттеги Чалонг аймактык полициясы кыргызстандык ММА мушкерин саунанын 19 жаштагы кызматкерин зордуктады деп издеп жатканын жазган. Жабырлануучу 21 августта полицияга арыз жазган. Кыздын айтымында 28 жаштагы Султан машыгуулардан кийин саунадагы муздак ванна кызматына буйртма берген. Кызматкер ваннаны даярдап коюп администратордун ордуна келген. Процедурадан кийин мушкер персоналды аталган бөлмөгө чакырып зордуктаган. Мындан кийин спортчу кыздын бул тууралуу эч кимге айтпашын талап кылып, эртеси саунага келүүнү убадалаган. Мушкер мотоцикли менен кеткен соң жабырлануучу кыз аймактык полицияга кайрылган. Кыргыз фильмде Акчол Бекболотов жетектемей болду. Төлөм Шокеев аттындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясынын жетекчилигине Акчол Бекболотов дайындалды. Бул тууралуу аталган мекемеден маалымдалды. Билдирүүгө ылайык жаңы жетекчини Жааматка маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Тимурлан Ажималиев, кинематография департаментинин директору Улан Адамалиев тааныштырган. Акчол Бекболотов кинооператор 2023 жылдын сентябрь айынан бери кинематография департаментинин директору кызматын аркалап келген. 2020 жылдан 2023 жылга чейин Кыргыз фильминин жетекчиси болуп иштеген. Бишкекте милиционер тергөөчүгө тапанча кезеп коркутканы кабарланды. ИИМ үн катты. Бишкекте милиция кызматкери ИИМдин тергөөчүсүнө тапанча кезеп коркуткан деген маалымат боюнча текшерүү жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Буга чейин Кактус медиа басылмасы Октябрь райондук милициясынын кызматкери ИИМдин башкы тергөө башкармалыгынын тергөөчүсүнө тапанча кезеп коркутканы тууралуу жазган. Басылмада айтылгандай, окуя 10 сентябрда болгон. ИИМдин тергөөчүсү кесиптештери менен Бишкектин тургунунун үйүнө барып, анын унаасын алып кетмекчи болгон. Аталган унаа бир кылмыш иши боюнча далилзат болуп эсептелген. Ошол учурда көчөгө аталган жарандын уулу чуркап чыгып ИИМдин тергөөчүсүнө тапанча кезеген. Окуя жерине Октябрь райондук милициясынын ыкчам тергөө тобу да барган. Натыйжада ИИМден келген кызматкерлер унааны алып кете алган эмес. ИИМ басылмада айтылгандар боюнча билдиргенде 10 сентябрда алардын тергөөчүлөрү шаардагы конуштардын бириндеги үйгө барып, тергөө амалдарын жүргүзгөн. Тергөө амалдары учурунда үй ээси менен тергөөчүлөрдүн ортосунда пикир келишпестик болгон. Үй ээси унааны өрттөп салуу ниетин билдирген. Окуя болгон жерге Бишкек шаарынын Октябрь райондук милициясынын ыкчам тергөө тобу барган. Ошондой эле тергөө иштери жүргүзүлүп жаткан үйгө үй ээсинин тууганы болгон милиция кызматкери келген. Учурда ИИМдин ички иликтөө кызматы тарабынан тергөөчүнү тапанча менен коркутуу болуп болбогону боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатат деп билдирет министрлик. Кыргызстандык режиссердун тасмасы Казакстандагы кинофестивалда жеңүүчү болду. Кыргызстандык режиссер Тыныстан Темиржандын Ромео тасмасы Казакстандагы Байконур дебюттук жана кыска метраждуу тасмалардын эл аралык фестивалында жеңүүчү болду. Бул тууралуу кинематография департаментинен билдиришти. Тыныстан Темиржандын тасмасы эл аралык сынакта мыкты тасма деп табылды. Фестиваль 3-8 сентябрда Алматыда өткөн. Ысык көлдө алгачкы тармактык мейманкананын курулушуна старт берилди. 11 сентябрда Ысык көл облусунун Бактуу Долонот айылындагы эс алуу жайларынын биринин аймагына мейманкана курууга капсула салынды. Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы Артем Новиков бул аймакта курорттук жана эс алуу аймагы катары курулуп турган биринчи тармактык мейманкана экенин билдирди. Бул жер кокусунан тандалган эмес, эс алуу борборунун аймагында мелдештерди өткөрүү жана спортчуларды даярдоо үчүн зарыл болгон заманбап инфраструктура бар, деди Новиков. Айтымда буга чейин эс алуу борборунда теннис аянтчасы үчүн эң жакшы топурактардын бири алып келинген.
Бул жерге бассейн да курулат. Россия президентинин чет өлкөлөр менен аймактар аралык жана маданий байланыштар боюнча администрациясынын башчысы Игорь Маслов капсула салуу аземи Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун 10 жылдыгына туура келгенин белгиледи. Акыркы 2-3 жылда биз биргелешип өнөр жай ишканаларын, энергетикалык комплекстерди, социалдык инфраструктуралык объектилерди, ооруканаларды, бейтапканаларды, мектептерди курууга капсулаларды салдык. Алар Кыргызстандын жетекчилигинин олуттук колдоосуна ээ, деди ал. Маслов кошумчалагандай, фонддун бир дагы долбоору ишке ашпай калган учур болгон эмес. Жергиликтүү кеңештерде депутаттык мандаттардын санын көбөйтүүгө багытталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамына, борбордун статусу жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамына, Ош шаарынын статусу жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жана Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын статусу жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорлору биринчи окууда каралды. Мыйзам долбоорлордун демилгечилери Жогорку кеңештин депутаттары Марлен Маматалиев, Шайырбек Ташиев, Айбек Маткеримов. Депутат Марлен Маматалиев мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын аймагында административдик аймактык реформа жүргүзүү алкагында бүтүндөй калктын кызыкчылыгын, адилеттүү коргоону камсыз кылуу, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана конституциялык кепилдиктерди ишке ашыруу максатында иштелип чыккандыгын белгиледи. Айыл аймактарынын жана шаарлардын деңгээлинде жаңыдан түзүлгөн административдик аймактык бирдиктерге байланыштуу тиешелүү аймакта жашаган калктын саны өзгөрдү. Тең өкүлчүлүк принцибин сактоо үчүн жергиликтүү кеңештерде калктын иш жүзүндөгү санына ылайыктуу мандаттардын санын көбөйтүү зарыл, деди Марлен Маматалиев. Талкуунун жүрүшүндө депутаттар Бактыбек Сыдыков, Бекмурза Эргешов Бишкек жана Ош шаардык кеңештеринин санын калктын санын эске алуу менен белгилеген норманы кайра карап чыгууну сунуштаган. Депутат Дастан Бекешов жергиликтүү кеңештин депутаттарын статусу билим берүү жана саламаттык сактоо мекемелеринен башка айрым кызматтар менен дал келбештиги тууралуу беренеге көңүл бурду. Талкуунун жыйынтыгы боюнча мыйзам долбоорлору биринчи окууда кабыл алынды.